Салам алейкум. Бүгін 11 сентябрь 2024 жыл Кыргызстан Бишкек Nissan Almera машинасы ремонтқа келді. Машинабыз кочкалардан жана лежачий полицейскийлерден улам өчүп калып атыптыр. Машинабыз мен бияка айдап келгенден кийин антип өчкөн жок. Мен буга баягы өчүп калсын, проблемасын өзүнүн көрсөтсүн деп баягы астына дагы дөңгөлөктөрүнө дөңгөчтөрдү коюп ары бери короодон айдасам деле эч кандай натыйжа берген жок. Машинабыз проблемасын баягы кайсы жеринде экенин табайын деп аракет кылдым, бирок машинабыз оталып эле атат. Машинабыз өчкөн жок эч кандай. Как положено. Эми муну мен ошибкаларын көрсөтөйүн азыр. Так. Мына ошибкаларыбыз: P03 23 датчик детонации, P03 35 датчик коленвала. Негизи датчик коленвала машинабызда эгер иштебей калса, машина оталмак эмес. Ошон үчүн бул проблема да эмес. Ал эми Nissan машиналери датчик распредвала иштебей калса отала берет, бирок коленвала иштебей калса оталбайт. Анан датчик детонацияда эле болуш керек, ошо баленин баары. Бирок андан тышкары мен да проводкаларын дагы бир сыйра шевелит этип текшердим. Мына могу крылонун астында, мына могу жерде. Булардын баарын шевелит этип текшерип, оталдырып алып өткөндө машина эчтеке деле правиляться эткен жок. Бияктардын баарын ошентип шевелит эттим. Биягынан датчик детонациясы моунун астында турат, могу впускнойдун ылдый жагынан анын проводдорун дагы жулкулдаттым. Проводкалары бүт нормальный экен. Датчик детонациянын проводкалары да жакшы экен. Ал жеринден эч кандай баягы машина өчүп калып проблемасын проявлять эткен жок. Так, бияктагыны дагы чечип алып текшердим, крылонун астын. Андан тышкары биротула проводкасын мына бул жерде астыңкы сиденьянын бут жагында мына электронный блок управления бар. Мунун дагы бүт проводдору жакшы состояниеда экен. Негизи машинанын проводкасы жакшы состояние экен. Так, даже могу бензонасос жагын бүт баарын биягында шевелит эттим, бүт баарын карадым. Проводкалары таза экен. То есть машинанын биягында проблемасы эмес болуш керек. Анан датчик детонациясы негизи өзү 560 килоом сопротивление болуш керек. Анан дагы мультиметр менен текшерем, аны чечип алып. Так, мында эндоскопубуз дагы жардам берди. Муну карап атканда анткени башында кайсы жеринде деп издеп аттым, ошону баягы видео, то есть фото да кылып алдым. Так, ошондо яманын астынан тиягынан шевелит этип карагам анын баарын. Анан негизи бул фильтрин дагы бир сыйра продувать этип тазалап, анан могу дроссельный заслонкасын дагы анан бир сыйра тазалап коем. Бирок муну көрсөткөн кажети жок. Интернетте толтура кантип тазалаш керек, эмне кылыш керек экенин. Так, анан дагы кандай ойлор болду меники. Так, негизи форсункалардан дагы болушу мүмкүн. Возможно деген баягы бул машина эми көптөн бери колдонуп атат. Кез-кезде может забиваться этип калат. Ошондо электронный блок управления сигнал бергенде бул ошол как раз моментинде бир аз кыймылдап, ошондо датчик детонацияга сигнал берип өчүп калышы мүмкүн ошол. Анан дагы начар бензинден да болушу мүмкүн. Мисалы, хозяин может бир жерден туура эмес бензин куюп алган, же болбосо баягы бензонасоска дагы бензиндин дайыма кенен эле болуп турушу жакшы. Эгер өтө азайып кетсе, бул бензонасостун өзүнө да күч келет. Анан бияка дагы бир нерселерди ошо балия кылышы мүмкүн. Так, бул одна из причин.
негизи ушундай деп баягы форумдарда жазылуу бири бирине ошо опыт менен бөлүшөт электриктер, ошондой проблемалар болушу мүмкүн. Анан негизи башка деле бул машина боюнча проблема көргөн жокмун. Ошондо бизде мунуку диагностика, профилактика деген жумуш болуп калды. Так, анан кийин дагы бир проблема болсо анан да байкаштырып көрөбүз, бирок азыр все нормально. Вот, анан датчик станциясын текшерип, кайра салып, тазалап машинени берем кайра. Ошол бүгүн ошол сак саламатта болгула. Пока.